Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта биз Бишкектин көркүн бузган көрүнүштөр тууралуу кеңири талкуу кылабыз. Бизде конокто Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Уран Мусаев, ошондой эле Бишкек шаардык курулуш жана архитектура көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Талант Иманакын уулу. Муну менен катар бизде Октябрь районунун башкы архитектору Насыпбек Мамат Исаев. Мырзалар, урматтуу коноктор, чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп эфирибизге келип бергениңиздерге алдын ала ыраазычылык билдирем. Эми азыр бул темага өтөрдөн мурда биз бүгүн түшкө жакын шаар аралап, ушул шаардын көркүн бузган көрүнүштөрдү тартып келдик эле. Кыска көрүп алалы, андан кийин талкууга өтөлү. Башкала Бишкекте жарандарды жүдөткөн, ошондой эле ыңгайсыз абалга калтырган көрүнүштөр толтура. Азыр мына мен басып кетип аткан Малдыбаев көчөсүндөгү жүргүнчүлөр жүрүүчү тротуар, ушул тротуардын белине унаа оңдоочу жай минип калган. Жарандар айла жок ушул жолду кесип өткөнгө аргасыз, анткени кала бийлиги ушул унаа оңдоочу жайды убагында ала албай соттон жеңилип калган. Бишкек шаары боюнча мындай көрүнүштөр кадам сайын жолугат. Мына бул Бишкектеги негизги басмаканалардын бири. Азыр мына бул жактан көрсөңүз, урап түшүп, айнектери сынып, ал эми мына жерде толтура таштанды. Ал эми кала башкармалыгы бул жактагы таштандыны тосуу үчүн атайын ушундай темир тосмолорду коюп койгон. Мына тепкичтерин көрсөңүз болот. Урап түшүп, мындай жараксыз абалга жеткен. Ошондой эле бул жер мына ар кандай таштанды челектер менен, ошондой эле жанагы сел саяктар жашай турган жерге айланган. Мына бул сиздер көрүп турган башкы прокуратуранын мурунку имараты Борбордук Ала-Тоо аянтына жакын жайгашкан. Бул жер 2010-жылкы төңкөрүштө өрттөнүп, бүт жагы талкаланып кеткен. Андан бери кала жетекчилиги мына ушундай сиздер көргөндөй айылда чөптүн үстүнө жаап койгондой эле аракеттер менен чектелип жатат. Шаардын көрүнүшү сизге жагабы? Жагат, азырынча жакшы эле. Шаар жагат ала. Сизгечи? Шаардын инфраструктурасы өнүккөн эмес да, ошол жагынан жакпайт. Комоктордун баары жакпайт. Реклама жанагылар материалдарда реклама столбуктер турат, ал уже өткөн заманда. Азыр совсем башкача. Цивилизованный болгон жакшы да. Мына сонун немелер турат. Зданиялар, торговый центр. Зачем мына комоктор? Урматтуу коноктор, мына маселени бүт жагынан көргөзүп бердик. Курулуш башкармалыгы, ошондой эле жанагы тазалыкка дагы тиешеси бар бул жерде. Ошондой эле архитектурага дагы тиешеси бар. Биринчи ушул тазалыктан баштасак, Уран мырза. Жана биз көрүп келген, биз басып жүргөн жерлерде негизи тазалык, көчөнү тазалоо жагы кандай жүрүп атат бүгүнкү күндө? Эми биздин азыр өзүңүздөр көргөзүп атасыздар сюжетте. Сюжетте айтылып атпайбы, жанакы павильондор жакпайт, же болбосо күркөлөр. Алардын негизи көпчүлүгү, өзүңүздөр мен сиздерге маалымат берип кетейин, көбүнүн тийиштүү документтери бар бүгүнкү күндө. Биздин кызматкерлер күн сайын ар бир бекитилген өзүнүн аймагында иштерди алып барат. Бул жана мыйзамсыз басып алган же болбосо мыйзамсыз салып алган объектилер боюнча иш алып барылат. Сиз айтып аткан тазалык маселеси эми негизинен биздин компетенция карабайт, ага атайын өзү башкармалык бар, биздин муниципалдык ошол кишилер көзөмөлдөп, жанакындай бузуулар болсо, алар баягы бекитилген тартипте, алар жанакы айыпка жыгып, айыптар салынат. Сиздердин негизги жумушуңуздар кандай болуп калат ошондо? Сиздердин ишканаңыз? Бизди муниципалдык жерлерди багыттуу пайдалануусун көзөмөлдөөчү орган болуп эсептелебиз. Бүгүнкү күндө жана айтып кетпедимби? Жеңил типтеги объектилер ошонун мыйзамдуулугун
күнүгө тыкыр. Андан тышкары жанакы өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө шаарды көрктөндүрүү максатында деп жанакы мыйзамсыз орнотулган көрүнөк жарынактарды, жанакы жарынак конструкцияларды алуу иштери, андан тышкары жанакы мен жогоруда айтып кеткендей жеңил типтеги объектилер, ошолорду демонтаждоо иштери жанакы мыйзамсыз салынып алган, же болбосо мыйзамсыз жерди ээлеп алган ошондой объектилерди алып салуу иштерин аткаруу. Түшүнүктүү. Сиздер аракет кылып келип атасыздар, тазалап кетесиздер, бирок артынан дагы эле ошондой көрүнүштөр арылган жок, тазалап толук бүтүлгөн жок. Мисалы, ошол жанагы өзүбүздүн тил менен айтканда комоктор деп коелу, ким каалаганча чыгарып коюп туруп, каалаганча тиричилигин кылып атат да. Бул тазалоо иштери качан мындай жыйынтык берет бизде? Эми жыйынтык жок деп айтууга кыйыныраак го. Жыйынтыктар жетишкендиктер бар, мындай көрүнүштөр бар, бирок айтып атпаймынбы? Ар бир жанакы коюлган күркөлөр болобу, же павильондар сиз айтып аткан комоктор болобу, алардын тийиштүү жанакы комиссиядан каралган жанакы келишимдери жок болсо, алар алынып салынат. Бүгүнкү күндө жанакы сиз айтып атпайсызбы? Бул атайын биздин мэриянын астында атайын комиссия бар, жерди пайдаланууга же жана ижарага берүү комиссиясы. Алар ушу карап атканда ушул жанакы сырткы келбети боюнча дагы талаптар бар атайын. Мына ал комиссияда Бишкек башкы архитектуранын өкүлдөрү, биздин өкүлдөр, жана тийиштүү акимияттардын өкүлдөрү да отурат. Ошол талаптар коюлат ал боюнча дагы. Бул талаптар сиздин оюңузча аткарылып атабы жарандар тараптан? Аткарылып атат. Бул келишим түзүлүп атканда ар бир келишимде бүт жанакы мен жогоруда айтып кеткен маселелер бар камтылып айтылат. Ошолор аткарылып калган учурлары болсо, биздин кызматкерлер же тийиштүү кызматкерлер менен жанакы айтып рейдтер да уюштурулуп турат. Бул боюнча алар жанакы тыкыр каралып туруп, эгер жанакындай бузуулары болсо, анда жанакы келишимге ылайык жанакындай демонтаждоо иштери болот. Бул маселеге программанын жүрүшүндө кайтабыз. Эми мына Талант мырза, жанагы архитектуралык абалды көрдүңүз, видеодон көрдүңүз, бир канча жылдан бери ордунан жылбай келатат. Болгондо дагы жанагы Борбордук аянттын жанындагы тарыхый маанидеги объектилердин абалын көрдүңүз. Ошондой эле көчөдө негизги көчөлөрдөгү имараттардын абалын көрдүңүз да. Бул боюнча качан бизде өзгөрүү болот? Саламатсыздар да бир жолу. Мен ошо сиз жанакы башында көрсөтүп кеткен ар бир роликке жөндөмө берип айтып кетсем, токтолуп кетсем, сиз жана басып келаткан эле ушул Адыркы көчөсү, Малдыбаева көчөсүндөгү тротуар боюнча келип, андан такалып кайра наркы өскө өткөн маселелер болду. Бул бир эле Малдыбаева көчөсүндө эмес, бул шаардын ар бурчунда жайгашкан нерселер. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиңер, 2017-жылы Кытай грантынын негизинде Бишкек шаарында 60тан ашык көчөлөр оңдолуп түздөлүп, көп жерлер ачылып жазалган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, азыркы ушул Малдыбаева көчөсүнүн уландысы булга чейин эч качан магистраль көчөсү менен кошулган эмес. Көптөгөн курулуштар тоскоолдук болгон, бирок генералдык пландын негизинде ошол тоскоолдуктарга карабай бул жолду ачуу иш-чарасы жасалган. Ал эми кээ бир жерлерде жанакы киши баса турчу маселелер боло турган болсо, мына архитектуранын дагы адиси мен сөзүмдү тастыктап айтпаш керек, стихийный тротуар болуп калат да. Мисалы эл постоянно басып жүрө берген, бирок генералдык планда ал жерде эч кандай эл басканга көрсөтүлбөгөн моменттер да болуп калышы мүмкүн. Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси, сиз жана көрсөтүп атасыз, бул Бульвар көчөсүндөгү жана Киевский кесилишиндеги мурунку Эркин тоо зданиясындагы тозулуп турган жер болуп атат. Ал жер өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул тарыхый маанидеги объект болгон, бирок учурунда ал жерди ошо шаардык кеңеш мененби же жаңылышып калышы мүмкүн, тарыхый маанидеги объектиден чыгарып туруп, ал жерде келечекте көп кабаттуу бизнес-центр, офис салыныш керек. Ошондон анан жана сиз лестницадан түшүп келаткандагы элдер кандай өтөт дегенде, сүрөттө, видеодо көрсөтүлүп турат. Ал жерге эч ким бир да киши кирбейт, чыкпайт. Себеби дегенде архитектуралык норма бар, план застройки деген бар.
кокустан курулуш иштери жүрүп аткан маалда ошол жерден бирөөнүн башына кирпич түшүп кетип же бир нерсе боло турган болсо аны жоопкерчиликтүү орган жооп бериш керек. Азыр бул алдын ала ошол кокустук пландын алдын алуунун негизинде курчалып турган нерсе болуп эсептелинет. Андан тышкары сиз айтып аткан бул башкы прокуратура 2005-жылы өзүңүздөр билесиңер, революция болгондон кийин башкы прокуратуранын зданиясы өрттөнүп кеткен. Бир нече көп азапка тарткандан кийин мэриянын башкармалыгы учурунда ал жерди снос кылып туруп сейилбак кылабыз деген шаардык жашоочуларга дагы мындайча айтканда обсужденияга коюшкан. Бирок ал маселе өтпөй калган генералдык план боюнча. Же болсо ремонт кылып туруп кайра эле ошол жерди мамлекеттик же болсо муниципалдык здания катары колдонобуз дегенде ал жерде азыркы маалда биздин департамент сейсмостойки деп коебуз. Ал жерде 70% пайыздан ашкан коопсуздук жаратылган кортунду бар. Кайра мындайча айтканда оңдоп түздөп ремонтко жол бербейт деген кортун бузулат демек, бузулуш керек да. Маселен ошондо. Анан жанакы эме сиз жабылып турган ал жана мусорлор болобу, биз дагы бир жолу мен баса белгилеп кетишим керек. Мамлекет муниципалдык тазалык иш башкармалыгы бул адамдар баса турган шаарлардагы чоң көчөлөрдөгү жерлерди тазалайт. Ал эми жанагындай зданиянын ичиндеги мусорлар болобу же башка нерселер болобу, эми ал бул биздин коомубуздун ар бир жарандын бул жоопкерчилиги деп эсептейт да. Мисалы тазалык менин же болсо сиздин үйүңүздүн ичине чейин кирип келип тазалаганга милдеттүү эмес. Бул болсо территориалдык муниципалдык башкармалык деп коебуз. Алардын жоопкерчилигинде учурунда ар биринде ошол дворниктер, башка өкүлдөр бекитилген болчу. Анан тилекке каршы аларды тазалык ишканасына өткөрүп бергенден кийин ушундай жагдайлар дагы жок эмес. Бирок баягы айтат эмеспи, маселен бир нерсени баштаарда үлгү болорду өзүңдөн башташың керек дегендей. Бул жерде жанагы чакан дүкөндөрдүн жанагы тротуарга чыгып кеткени боюнча ошол сиз Октябрь районунун башкы архитектору Насипбек мырза, сиз жооп берип койсоңуз, ошолордун юридикалык жактары кандай? Мисалы, буга чейин ошол көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатын жанагы бизнеске колдонууга уруксат берилген мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамдын негизги түшүндүрмөсүн айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө ошол мыйзамдын негизинде ошол дүкөндөр иштеп атабы же ашыкча болуп кеттиби, жана ар кандай каркас болуп көчөгө чыгып кеткен дүкөндөр боюнча, көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы чакан магазиндер боюнча айтып атам мен. Саламатсыздарбы, да бир жолу. Сиздин азыркы жактагы айтылып кеткен репортаждагыны эске алып, анан кийин жана көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи этажында көбүнчөсү жанагындай коммерциялык негизде даярдалган объекттерди айтып кетип жатасыз. Бизде азыркы учурда 114-токтом негизинде долбоорлоо жана куруу, ага өзгөртүү киргизүү негизинде ошол негизинде бизден документация чыгат. Документациянын негизинде даярдалат. Бирок эске сала кетсек, жана бизде шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзамы бар Кыргыз мамлекетинин. Ошол жакта 36-беренесинде жазылган, эгерде жанаша жайгашкан жер участогунун аймагында көп батирлүү үйдөгү жер участоктор чек арасы такталмайынча, ал жакка жана кошумча пристройка деп атабыз, ошол кошумча объектилер жана ошол жакта жашоочулардын толук макулдашылыгын алмайынча уруксат берилбейт деп айтылат да. Ошонун негизинде бизде жанакы биринчи этаждарыны документ даярдоо негизинде ошондой жана милдеттемелерди алабыз. Андан соң жеңил типтеги ошондой жана кире беришине эшик ачууга уруксат берилет. Ага чогуу бирге дагы жана корутунду келет, жана эшикти ачууга болот деген корутунду. Ошонун негизинде бизден даярдалып чыгат да. Андан кийин көп жерге эми эске ала кетсек, жанакы башаламандык негизинде жана бирөөсү астыга, бирөөсү аркага
ар кандай бирөөсү кызыл, бирөөсү көк. Бизде жана берип атканда эскиз деп коет. Ошол жерде так жазылат. Үстү жанакы навеси монча чыгыш керек. Канча чыгыш керек? Ар бир объектке өзүнө тиешелүү бар. Жанакы территориясына карата. Стандарт деген жанакы бизде эме бар да, өзүн айтып буга чейин айтып кетпедимби? Ушул көп батирлүү үйлөрдүн чек арасы такталганга чейин биз жанакы муниципалдык жерге чыгып кетпейбиз. Ал муниципалдык жерге бергенге болбойт. То есть жерди биринчи алыш керек. Көп батирлүү. Ошонун ичинде, ошо макулдашылган негизинде, анан кийин жана өзүнүн нормаларында эшикти ачылып, жана входная группа деп коет, ошону алынышат да. Негизи мына азыр жаңы түшүп аткан үйлөрдө ал курулуштун ошол стандарты так сакталган. Ал үйдүн ичине кирип атат дүкөндөр. А мурунку эме боюнча сыртка чыгып кетип атпайбы? Ошол канча сантиметр же болбосо канча каралыкта болуш керек үйдөн бул жака чыгып турган эмеси? Ал деген биринчи эсеп ошол бизден макулдашылган генералдык план, ар бир объектинин планы болот. Ошол негизинде жасалат. Канча чыгыш керек, канча чыкпаш керек деген. Ошол жакта макулдашылгандан кийин анан экспертизага барат, ошол жактан жана бирдиктүү стандарт жокпу бир? Ал жана эскизни проектке жараша болот. Эгерде нормаларга жооп берсе, ал жана эгерде жана тротуар же башкаларга чыкпаш керек. Бул жерде Уран мырза, мына ушул жолдун жээгинде, көп кабаттуу үйлөрдүн жолго жакын жеринде мындай бакчасы бар, чакан-чакан. Ошол бакчаларга чакан-чакан дүкөндөр толуп кеткен. Басканга, киргенге, чыкканга мүмкүн эмес. Машина такыр, адам жүргөнгө мүмкүн эмес болуп калган. Аларга документти ким кандай негизде берет? Ар бирде мына кесиптешим айтып кетпедиби? Негизинен биринчи жерди жанакы тийиштүү архитектуралык долбоорлоо болот да. Баягы техникалык корутундууну башкы архитектура тарабынан берилет. Андан мен жана жогоруда айтып кеттим эле, Бишкек мэриясында түзүлгөн атайын жер комиссиясы бар. Ушул келген тийиштүү документтер менен тийиштүү документтер, ошо кайрылып аткан жарандын документтери ошо комиссияда каралат. Ал комиссияда мына ушул кесиптештерим отурат, мүчө болуп, биз өзүбүз отурабыз, акимдер отурат, ар бир райондун өкүлдөрү. Ошолор комиссиядан карап туруп, анан ошентип каралат да, чечим чыгат да ошо боюнча, берүү боюнча. Комиссиянын чечими чыккандан кийин анан жанакындай келишимдер түзүлүп туруп, анан ижарага берилет да. Демек бар мыйзамдуу бу? Мен айтып кетпедим, мыйзамсыз болсо, биздин кызматкерлер тараптан айтып атпаймынбы, тыкыр көзөмөлдөө болуп турат. Эгер мыйзамсыз салынган жанакындай күркөлөр же болсо объектилер болсо, жеңил типтеги, алар деген алынып салынат. Биринчи баягы жоболорго ылайык эскертмелер берилет. Эскертме тийиштүү документтери жанакы жок болсо, анда ал деген алынып салынат. Негизи мындай шаардын өзүнүн стандарты боюнча ушул тегерегинде бакчалар ачык туруш керек да. А бизден тилекке каршы андай эмес. Эмне үчүн? Жана сиз айтып кеттиңиз, ошол көркөлөрдөгү жана бактардын арасында коюлган депчи. Анан биз жана азыр мына сиздердин телевидение аркылуу жарандарыбыздын баары көрүп жаткандан кийин толук мындай түшүнүү айтышыбыз керек да. Бул көркөлөр деген бул убактылуу пайдалануу деген сөздү түшүндүрөт да. Ал күркө бүгүн бар, эртең жок дегенди түшүндүрөт. Бирок эми өзүңүздөр билесиңер, азыр көптөгөн жерлерде жолдорду салып, бала бакчаларды салып, сейил бактарды салганда, мисалы Орто Сайдын тегерегинде эле учурунда 50-60га жакын ушундай сиз айткандай аралап өтө албаган павильондор бар болчу. Анын баары азыркы маалда жок болуп эсептелинет. Экинчиден, азыркы маалда менин билишим боюнча Бишкек шаары боюнча 3,5 миңге жакын ушундай күркө бар. Анын тегерегинде 1000ге жакын ошо күркөлөр мыйзамсыз болуп эсептелинет. Эми мыйзамсыз болуп эсептелинет дегендин себеби учурунда кээ бирөө документтерин алган, бирок убактысы бүткөндөн кийин баягы кайра узатылбай калган. Кээ бирөө болсо ошо бойдон жабылган бойдон, берилген бойдон эле турат. Биякта мына жер башкаруу башкармалыгынын орун басары айтат болуш керек, 2-3 жылдан бери 2000ге жакын ушундай күркөлөрдү, мыйзамсыздардын баарын ошо штрафстоянкага алып, көчүрүп,
азыркы маалда даже ошол күркөлөрдү койгонго месте калбай калды деп эсептелинсек болот да. Бул ошол учурундагы мыйзамсыз күркөлөрдү ташып ошо базага кирип атып, бул экинчи база болуп эсептелинет да. Биринчи базасы бул 12 микрорайонда жайгашкан болчу учурундагычы күркөлөр. Генералдык план боюнча келечектеги өзү жолунда карай турган болсок, мындай күркөлөр келечекте жок болот. Келечекте жок болот. Өзүңүздөр билгендей эле мына эми Алматы шаарында эле ушундай эле жагдай менен аларда да ушундай көптөгөн күркөлөр болгон, бирок акырындык менен алар дагы жок болуп, өзүнүн актуальнасын жоготуп, торговый центрлар салынып, торговый центрдин ичинде бутиктерге өтүп дегендей ошол маселелер болуп атат. Кошумча айтып кетсем болот. Айтыңыз. Кечиресиз. Азыр кесиптешим айтып кетпеди жанакы саны боюнча. Сан боюнча маалымат берип кетейин. Акыркы 1 жылдын ичинде 4000ден ашык жалпы объектилер алынып салынган. Анын ичинде жана биз айтып атпайбызбы, жеңил типтеги объекттер деп. Алардын жалпы саны бүгүнкү күндө 1021 объект алынган. Бүгүнкү күндө да ошо иштер да улантылып атат да. Мен баягы санын сиздерге тактап. Бул жерде жана ошол мыйзамсыз коюп иштеп аткан жарандар үчүн юридикалык жоопкерчилик кандай болот? Эч кандай уруксатсыз эле өз алдынча коюп иштеп аткан жарандар үчүн мисалычы? Албетте бизде жана биздин Кыргыз мамлекетинин бузуулар кодекси билесиздер, ошодон бизге тийиштүү 5 берене бар. Ошо берененин негизинде биздин балдар барып айыппул салат, кызматкерлер бар. Айыппулдун көлөмү айта аласызбы? Андан тышкары акыркы 3 жыл мөөнөтүндө бизде бекитилген да бир тартиптерибиз бар. Бул жанакы мыйзамдуулугу аныкталгандан кийин мыйзамсыз экендигин, акыркы 3 жылдык жанакы ижара орток эсеп менен комиссиянын эмесинин эсеби менен акыркы 3 жылдык мөөнөттөгү колдонулуп аткан ижарасын төлөттүрүү баягы мындайча айтканда өндүрүлөт да. Бул жерде Насипбек мырза, ошол чакан дүкөндөрдүн жайгашуу орду боюнча ошондой жана тышкы жасалгасы боюнча айтсаңыз, ошол мен мисалы менин өзүм дүкөнүм болсо, мен барып сиздерден уруксат алыш үчүн, архитектуралык талапка жооп бериш үчүн менден эмне талап кылынат? Мен кандай негизде ошол жумушту башташым керек? Буга чейин жанакы кошумча объекттер боюнча айтып кеттик элек. Азыр мына убактылуу күркөлөр павильон деп койсок болот. Ошол боюнча башынан айта кетейин, бул жерде биздин архитектурада экиге бөлүнүп жасалат документ. Эмне дегенде бирөөсү жанакы 288 токтом деп коебуз. Муниципалдык жерлер ошол 288 менен берилет. Андан кийин азыркы учурда жана территориянын жанакы өзүнүн территориясынын ичинде коюлган объекттер 114 деген токтом менен беребиз да. Биз ар бир жана документ чыгарып жатканда ошол документке кошуп биз эскиздин долбоорун тиркейбиз. Ошол жакта көрсөтүлөт кандай болуш керек, жана жасалган кандай болуш керек, кандай материалдан болуш керек, андан сырткары жана жазуулар кандай болуш керек, жазуулардын размерлери кандай болуш керек, ошого чейин баары бизге берилет. Бирок азыркы учурда көп эле жарандар документти алгандан кийин ал жагын эске алышпайт. Барып туруп эле жанагындай өз билемдик менен эле коюшат. Калаган түптө, андан кийин дагы эске сала кетсек, биз мындай пример катары алсак, бир 30 квадрат берсек, 35-40 болуп кетиши мүмкүн. Ушундай ал дагы жанакы эмеге кандай десем, жооп бербейт. Мына ошол сиздердин ошо мыйзамдын негизинде берилген талаптардын аткарылбаган ар бир жаран көчөдө көрөсө болот да. Барып туруп кетип атсаңыз, ошол үйдүн каптал жагына чыгып туруп өзүнчө бир дүкөн пайда болуп калган да. Аларды текшерип ары бери кой деген силер кыласыңарбы ошону? Жок, текшерүү жагы бизде эмебизде жок, компетенциябызда. Биз деген ошол документти гана даярдоо. Биздин талантты сиздер карап турушуңуздар керек ага. Жок, эми бул күркөлөр боюнча маселе болуп атпайбы? Анан дагы бир жолу баса белгилеп коеюн. Анан сиз айтып аткандай, мисалы 30 квадратка берилди да күркөлөр. Эми ачык айтыш керек. Буга чейин
УМС болуп турган кезинде 30 квадрат берсе 40 квадрат же болсо 50 квадрат кылып колдонуп келген дагы ошол бойдон жылдан жылга узартылып келген. Азыркы маалда мына жер башкармалыгы ошол күркөлөрдүн узартылганга келгенде, комиссияга келгенде инспекторлор жеринде чыгат дагы документ менен салынып тургандын дал келеби, дал келбесе же болбосо узартуудан баш тартат дагы. Документке берилген кагаз боюнча ордун алып келет, же болбосо толугу менен ал жерден алынат. Сиз айтып аткан жанагы 1000ге жакын объектилер салып алгандан кийин алардын жоопкерчилиги кандай деп атпайсызбы? Алар учурунда мисалы бөлүнүп берилгенден кийин айына 5000 сом болобу, 3000 сом болобу, ал компьютердик базада канча сом, канча жылдан бери карыздыгы аныкталат. Аныкталгандан кийин ошол кишинин ээсине кардын төлөө боюнча маселелерди тиешелүү кагаздарды берип туруп, андан ары сотко өткөрүп берилет. Же болбосо ал павильон алгандан кийин ал ээси павильонго келгенден кийин, качан карыздын төлөгөндөн кийин ал павильон ошо ээсине кайтарылып берилет. Ал ээси кайра кайтарылып келбесе, ал павильон мыйзам боюнча сотко берип, муниципалдык башкармалык. Анан ал ошол павильонду өзүнө өткөрүп алып туруп, анан керектүү жерге же муниципалдык башкармалык колдонот, же аны металл катары өткөрөт. Азыр биз кечиресиз, өзүңүз бөлдүм. Биз көтөрүп аткан маселе азыр бири-бириңиздердин жумуш ишканаңыздар толуктап ишке аткарчу нерселер да. Талат мырза, сиз Ошто болдуңуз. Ошто мындан 2 жыл мурун Бишкекте эл абалда болчу. Азыр тазаланып, тартипке келип, көчөлөрү кеңейип калды. Эмне үчүн Бишкекте бул нерсе борбор болгонуна карабай тез ишке ашпай жатат? Ага эмне тоскоол болот? Эми Ош шаарында биз ошо текшерүү иштеринде барып келдик. Азыркы маалда Ошто 130-дан ашык чоң көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Анын ичинен 27 курулуш мыйзамсыз курулуп жатат. Бирок тиешелүү чаралар колдонуп, сот иштери жүрүп жатат. Сиз айткандай тазалыгы боюнча бул эми менталитетке жараша болобу, ар бир жаран эртең менен чыкканда эшигин алдын баарын таптаза кылып шыпырып чыгат. Бишкек шаарында болсо андай жок, эч ким шыпырбайт, баардыгы жумушка чыгат, эртең менен кетет. Ошол бойдон жана сиз айткандай мусору дагы башка нерсе. Күркөлөр боюнча көптөгөн Курманжан датка менен Ленин көчөсүндө көптөгөн сейил бактар салынган. Ошонун негизинде аякта да көптөгөн күркөлөр жок болуп, демонтаж болгон. Мен айтып атам, Бишкекке дагы ошол убакыт келип жетти, акырындан тазаланып жатат. Бирок биз экинчи жатты дагы карап коюшубуз керек. Муниципалдык башкармалык ошол күркөлөрдү бергенде ижарага берет да. Ошол чоңулган акчалардын негизинде биздин жашоочуларыбыздын суроо талаптарына жанагы жол болобу, садик маселеси болобу, ошондон бөлүнгөн каражаттар менен дагы камсыздайт. Бул аренда, мындайча айтканда, бизнес, муниципалитет бизнес кылат. Элдерге ижарага берет, акча чогултат, анын негизинде освещение салат, парк салат, башка маселелер болот. Бул мындагы көз караш менен баягы Бишкек шаарынын келечектеги өнүгүп өскөн стратегиялык пландарына дагы бергилип келет да. Экинчи маселе, дагы мен баса белгилеп коеюн, азыркы маалда Бишкек шаары боюнча 410 объект курулуп жатат. 410 объект курулуп жатат. Көп кабаттуу үйлөр, э? Көп кабаттуу. Бишкек Ошто 137 боло турган болсо, Бишкекте 410 объект курулуп жатат. Анын ичинен 48 объектиси мыйзамсыз курулуп жатат. 48 объект. 48 объекттин ичинен 12 үйүндө уже биздин жарандарыбыз жашайт. Азыр эми сот иштери жүрүп жатат. Келечеги кандай болот? Мыйзам чегинде сот органдары кандай чечсе, ошого карата талап иштери барлат. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. 2021 жылы 1 декабрда өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп мыйзамдарга өзгөртүү жана толуктоолор кирилди. Мыйзам бузуу жоболорунда азыркы маалда буга чейин 23 000 штраф салына турган болсо, азыркы маалда ким мыйзамсыз иш жүргүзө турган болсо 200 000 сом штраф салынат.
Бул процесс 2022 жылы 1 январдан баштап процесс иштеп Бул баштады. юридикалык жактарга же физикалык жактарга бул? Бул юридикалыктарга 200 миң. Эми строй компанияларды основной көп кабаттуу физический киши сала албайт болуш керек. Основной бул юридикалык. Физический лицолорго 25 миң сомдон штраф салынат. Азыр ошону баягы биздин жарандарыбызга дагы жеткирип коюшубуз керек. Кимде ким мыйзамсыз курулуш кыла турган болсо 200 миң сом штраф салынып, андан тышкары түртүлүү иштерине алып барылат. Урам мырза, мына демонтаж иштери боюнча айта турган болсок, жана шаарда туура эмес жанагы мыйзамсыз өз алдынча короолорду жабып алган, темир менен тосуп алган, айрыкча жанагындай ар кандай мындай учтуу кооптуу темирлер менен коюп алган эмелерди, имараттарды бошотуу жагы боюнча сиздер жумуштарды аткарып атасыздар да, аларга буга чейин уруксат берилген беле же баары эле каалагандай коюп алганбы? Университеттер, башка социалдык объектилер? Эми азыр өзүңүздөр мына маалым болгондой өзүңүздөргө азыр бул боюнча алгылыктуу иштер жүрүп атат. Жана айтканда, жана сиз айткан чоң окуу жайлардан дагы уже 4-5-тен бүгүнкү күндө ошо демонтаждоо иштер болду. Бүгүнкү күндө ал жумуш улантылып атат. Андан тышкары билесиздер, бүгүнкү күндө биздин кала башчыбыздын тапшырмасы негизинде бүгүн биринчи ирет баягы инвентаризациялоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө тийиштүү ошону сиз айтып аткан биринчи ирет жанакы биздин кызматкерлер тараптан ошонун мыйзамдуулугун аныктап, мыйзамсыз болуп аныкталгандан кийин гана ошондой демонтаждоо иштери болот негизиненчи. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым, шаарлардын жанакы ички дворлор деп коебуз, ошонун баары бүгүнкү күндө ушундай темир тосмолор менен тосуп алган. Быйылкы жылга Кудай буйруса биз мерчемдеп атабыз. Бул иштер боюнча да чоң иштерди алып барган. Кудай буйруса бул иштер боюнча да жанакы мыйзамсыз салынган темир тосмолордун көптүгүн алуунун астында турабыз. Ушул жерден дагы бир суроо берип кетейин. Жаз алды менен ушул шаардагы үйлөрдү бирдей түскө келтирүү боюнча дагы жаңылык чыкты. Ошол дагы сиздер карайт болушуңуздар керек. Бир түскө боёу үйлөрдү. Бул жанакы биздин борбордук жайгашкан баягы тарыхый имараттарыбыз боюнча муну азыркы эменен маселе чечилип атат. Ушу жана гранттын эсебинен жанакы фасадная часть деп коебуз го. Ошону баягы оңдоп түзөө же болбосо жанакы боёу боюнча. Андан тышкары айтып кетейин, мына башкы архитектура башкармалыгынын өкүлү турат. Буга чейин дагы массалык маалымат каражаттардан да өкүлдөр айтылып аткан. Бүгүнкү күндө баягы өнүккөн мамлекеттерде жана дизайн код деп коет. Бүгүнкү күндө биздин башкы архитектура тарабынан дагы ушул документ иштелип чыгып бүгүн мэриянын макулдашуусунда турат да. Бул деген жана сиз айтып аткан стандарттар бекитилген. Ушуну жанакы жол жобосу, жанакы жарнак болобу, көрдөн кошо кандай болуш керек, кандай размерде болуш керек, ушул стандарттардын баары бүт камтылып туруп ушул азыр кароодо турат. Кудай буйруса бул бекитилсе, ушу менен да чоң алгылыктуу иштер болот деген ойдобуз. Кошумча алып кетсем болот экен. Азыркы учурда биз ушул тиешелүү мекемелер менен чогуу жана фасадтар боюнча айтып кеттиңиз. Жана бул фасадтар эң башкысы жанакы эң чоң магистралдуу жолдор эсептелинет. Жана Советский көчөсү, Абдрахманов, Чыңгыз Айтматов көчөсү. Ошол бизге токтом негизинде ушул ишти алып баруу боюнча комиссияны чогулуп, комиссия менен чыгып, ошол жактагы субъекттер менен сүйлөшүп, иштерди алып баратабыз. Жанагындай эскиздик биз жана краскасынын кандай краскада болуш керек, ошого чейин биз даярдап, ар бир кичинекей турак жай болобу, же болбосо бир 3 этаж, же андан көп болобу, ошонун баарын биз бергенбиз. Бул жумуш азыр уланып жатат. Ошол буга чейин дагы айтып кеттим, дизайн код боюнча дагы көп жылдан бери биз тараптан жасалып, дизайн код дегенде өзүңүз деле түшүнүңүз болуш керек. Биякта айтып кеткендей ушундай стандарттар киргизилет. Жанагы эле жазуулар кандай болуш керек, канчалык чыгыш керек деп жана так сурабадыңызбы? Канча метр чыгыш керек деп. Ошонун баары ошол жакта камтылган да. Буга чейинки жана күркөлөрдү да чогуу эске ала кетсек, жана мораторий деп коебуз го. Мораторий негизинде жана биз ушул чоң ортоңку жана центральный жолдорго берилбейт деп мораторий чыккан убагында азыр дагы ошол мораторий негизинде иш алып барып жатабыз. Ошол жакта
дизайн код деген эгерде кабыл алган болсо бизге бул мораторийдин да кереги жок болуп калат да. Только ошондой требования менен ошо менен гана иш алып барып калабыз. Кимиңиздер болсо айтсаңыздар, Урам мырза же болбосо сиз бул иштер качан башталат? Каржылоо каяктан болот? Жарандарга жүк болбойбу деген суроо. Азыркы ошол фасадтар боюнча айтып кетсек, кечеги эле жакында эле мэрия тараптан каржылоо ошо маселеси чечилип жатат. Чечилди десек болот. Азыр жана күн суук болгондуктан дагы жумуштар кичине токтоп турат. Буюрса, күн жылыса иштер жүрөт деген ойдобуз. Талант мырза, кыска жооп берип кетсеңиз, мына архитектура көзөмөлдөө башкармалыгынын мына жаз алдыдагы пландары, жана сиз айткандай мыйзамсыз курулуштар боюнча чаралар кандай болот? Кыскараак жооп берип кетсеңиз. Буга чейин бул башкармалыктын түзүлгөнүнө 2021-жылы сентябрь айында түзүлдү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле буга чейин мамлекеттик госэкетик инспекция болчу. Ал жерде 10 көзөмөлдүү органы бир мекеме болуп эсептелинген. Азыркы маалда реформанын аркасында ар бир министерстволорго кайра ордуна барды. Ошонун негизинде биз инвентаризация жүргүзүп, жана башында баштап кеткенде 410 объект курулуп жатат. 48 объект менен соттошуп жатабыз. Андан тышкары мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип, азыр мыйзамсыз курулуш кургандарга 200 000 сомдон штраф салып атат. Биз шаардыктарды чакырып кетет элек мыйзамсыз иш алып барбаганына. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз Бишкектин көркүн бузган көрүнүштөр тууралуу кеңири кеп кылдык. Бизде Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Уран Мусаев, ошондой эле Бишкек шаардык курулуш жана архитектура көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Талант Иманакын уулу, Октябрь районунун башкы архитектору Насипбек Мамат Исаев болду. Чоң рахмат, үйүңүздөргө жакшы жетип алыңыздар. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.